Саламатсыздарбы? Менин кайрылган себебим 16 январда 11 журналистти кармап кеткен жөнүндө кайрылгым келип атат. 11 журналисттерди аныгы жок, доказательный базасы жок эле таң атпай төшөктө турган жерден эле кармап кетишти. Бийликтерге кайрылат элем. Президент Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге, Улан Ниязбековго кайрылат элем. Ушу балдардын тагдырына балта чаппай, ушуларды 2 айдан бери камагандан көрө кое берсеңер болмок. Үй камагына деле чыгарсаңар, чакырсаңар бармак. 2 айдан бери булардын энелеринин көз жаштары төгүлүп атат. Аялдары бар, келинчектери бар, кичинекей бала бакырасы бар, немелери бар, оорулуу балдары бар, немелери бар. Ошолордун баарынын көз жаштары канча, ыйлагандары канча. Ошо сиздерден суранат элем, бир адилеттүү сот кылып, балдарыбызды ишин карап, 2 айдан бери жаткан балдардын ишин карап, ошолорду эртерээк бизге бошотуп бергениңерди сурайт элек. Анткени булар деген кыйноодо отурушат азыр. Булар анда кыйноого татыктуу эмес жигиттер, булар даана Кыргыздын патриот жигиттери. Булар негизи чындык үчүн эле чындыкты сүйлөп жүргөн эле балдар экен бит. Баары тең эле Кыргыздын патриоттору, Кыргыз элине, жерине күйгөн жигиттер, кыздар. Ушуларга бир жакшы, бир адилеттүү мамиле кылып, адилеттүү чечим чыгарып, соттордон суранат элек, адилеттүү чечим чыгарып бергиле, көрүп, карап. Анан 2 айга деле камалганы булар туура эмес негизи. Бекер жөн эле куру доматтар менен эле жөн эле камалып жатышат. Алар каяктагы башаламандыкты уюштурмак эле. Алар болгон эле журналист, болгон эле чындыкты жазышат, чындыкты айтышат. Булардын ошо митинг уюштургандай, өзлөрүнүн бир отряды болсо, командасы болсо, бир жөн элдин баарын чогултуп, площадька чыгарып, паркка чыгарып, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деген чакырыктары деле жок. Жөн эле жерден төйүндө яткан, таң атпай уйкуда жаткан жерден эле келип эле террористтерди кармагандай эле кармап кетишти. Үйдүн баарын келип обыска кылып, ошолорду туура чечим чыгарып, адилеттүү чечим чыгарып, бул балдарды чыгарып бергениңерди суранат элек. Ата-эненин, энелердин, көбүнчө эле энелердин, аялдардын көз жаштары агып атат. Балдарына коргоолу, эне күйөөлөрүнө суранып атышат. Кээ бирөөнүн үй бүлөсүн жалаң ушу балдар баккан үй бүлөлөр алар. Үй бүлөлөрүн багып, үйлөрүндө эч ким бирөөнүн да эмеси жок экен. Баарын тең бирөөнүн ата-энеси, балдары, ата-энеси инвалид болсо, бирөөнүн балдары, кичинекей балдары бар экен, келинчектеринин боюнда бар экен. Ошолорду кичине аяп, бир аяр мамиле кылып, ошолорду бир карап берсеңер, адилеттүү карап, бошотуп берсеңерди суранат элек. Мен Матанаева Назгүл, Бейшекеева Айке журналист, 11 журналисттер кармалган, ошолордун арасында менин кызым Айке Бейшекеева 16 январда кармап кетти эртең менен. 278 берене менен массалык башаламандыкка чакыруу деген берене менен. Ал уже мартта 16-сында 2 ай болот кармалгандарына. Ал берене туура эмес деп ойлойм. Ал кызым массалык чакырыкка эч кандай тиешеси жок. Ал 23 жашта Айке. Окууну жаңы бүтүп келип эле 5 ай болгон Темиров Лайфка иштегенине. Менин кайрылуум президент Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кадыршаевичке, МВДнын министри Улан Ниязбековго кызымды адилеттүүлүк сот кылып чыгарып берүүңүздөрдү талап кылар элем. Ал Айкенин бул жерде эч кандай, негизи эле 11 журналисттин эч кандай бул жерде күнөөсү жок деп ойлойм. Айкенин 5 ай эле болгон иштегенине күнөөсү жок. Айкени 16 январда эртең менен 6:30 туулган күнүндө алып кетишти үйдөн. 6:30 келип алып кетишти. Үйдү тинтүү кылышты, алып кетип жатканда айтышты. Булар свидетель болот, кайра чыгышат деп айтты. Свидетель болот деп кайра чыгышат деп мен кечке чейин күттүм, кичине анан саат
канчаларда бардым. Күтүп жок, эч кимден телефондорубуз жок, баарысынын телефондорубузду алып кеткен. Күтүп анан бардым, МВДнасына барсам, журналист балдар бар экен, ошолордун жанында турдум. Айтышты, азыр чыгат, күтүп атабыз деди. Күтүп аттык, жок. Анан бир убакта саат канчада чыкканын билбейм. Адвокаттар чыгып айтышты, 48 саатка камашты деди. Анан биз ал жерден кызымды көрүп калганга мүмкүнчүлүк болобу деп саат 12-ге чейин турдук. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Эртеси күнү кечинде соттун чечими менен 2 айга деген камакка деп айтышты. Ошол бойдон ИВСте муздак жерде, ным жерде 13 күн кызым ИВСте жатты. 13 күндөн кийин анан СИЗОго которушту. Азыр ошол бойдон СИЗОдо жакында 2 ай болот. Ошол жерде, муздак жерде, ным жерде кызым отурат. Мен адилеттүүлүк болот деп ойлойм. Мен кызым кармалгандан бери КТРден, ар кайсы жерден айтылып жатышат да, ушул журналисттер чет элдик агенттер деп. Мен ага кошулбойм, ал туура эмес. Мен ал кызым өзүнүн журналисттик жумушун аткарып жаткан, агент болуп Америкага же бир жерге барган эмес, окуусун бүтүп келип эле жумушка орношкон. Ал эч качан андай агент деген нерсеге кошула албайм. Өзүнүн журналисттик кызматын так аткарып жаткан деп ойлойм ал кызым. Мен ал кызымды Кыргызстандын чын патриоту деп ойлойм. Өзү аябай чынчыл, мектепти да аябай жакшы окуп бүтүргөн, англисче жакшы сүйлөйт, японский тилди билет жакшы, испанча сүйлөгөндү билет. Мен андай кызымды жаман нерсеге барат деп ойлобойм. Андай башаламандыкка, эч нерсеге туура эмес бул деп ойлойм. Мен ошол 16 январда алып кеткенде, массалык башаламандык 278 берене менен алып кеткенде үйдү тинтүү болгон. Үйдү тинтүү болгондо ал жерден эч нерсе далил табышкан жок. Мен азыр ойлойм да, эмне далил менен кармалып жатат кызым, эч кандай күнөөсү жок деп ойлойм да. Такыр далилдери жок эмгиче. Менин атым, фамилиям Алтынбек кызы Адина. Менин жолдошум 11 журналисттин ичиндеги жөнөкөй гана оператор, монтажер болчу. Анын аты Орозбеков Акылбек. Ушул жылдын 2024-жылда 16 январында таңкы саат 8-де кандайдыр бир телефон звонок келди жолдошума, бирок мен так биле алган жокмун ким чалганын. Анан чалып келүүсүн суранды. Ал жолдошум саат 8:30, таңкы 8:30 кетти жумушка. Андан кийин эле ушундай биз угуп калдык, бирок жолдошум өзүм чалып айткан жок. Ушундай эме берип атам, сурак берип атам деп айткан жок. Ушу жумуштагы аркылуулар бизди ушундай азыркы учурда кармап атышат деп айтышты. Анан биз түшүнбөй эле эмне себептен кармалганын такыр түшүнгөн жокпуз. Бирок ошо 16 январь күнү буларды 2 суткага кармашты. 48 саатка кармалат деп бизге эме келишти. Маалымат келди. Биз кызым экөөбүз үйдө болчубук ал кезде. 2 суткадан кийин биз оюбузда эч кандай жаман ойду ойлобой отурдук. 2 суткада чыгат го деп, бирок андай болгон жок. Бирок 2 суткага камалгандан кийинки эмеси 2 суткадан кийин булардын соту болду. Первомайский сотто болду. Первомайский сотта буларды 2 айга камалды деген чечим чыгарып коюшту. Биз ошол соттунда эжекем экөөбүз кирдик. 2 айга камалат деп 278 беренени коюп туруп, буларды 2 айга камап салышты. 278 берене бул мен жолдошум ал беренеге деле татык эмес. Себеп дегенде ал жөнөкөй гана монтажер болчу, оператор болчу. Эч кандай бир мындай митингдерге, бир саясатка такыр катышкан эмес, кызыкчу дагы эмес. Азыр болсо, азыркы учурда биз ушул күтүп жатабыз. Бирок майнап жок болуп атат, кайрылууларды жасап атабыз, кат жолдоп атабыз президентибизге, Камчыбек Ташиевге, Уланниязов, Айгүл Жапарова биз кат жолдодук. Бирок ал катыбыздын дале ответи жообу келе элек. Мен кайрылат элем. Ушу менин жолдошум Орозбеков Акылбекти
үй камагына болсо дагы чыгарып бериңиздер суранат элек. Себеп дегенде мен жолдошум үйдө жалгыз багуучубуз болчу. Мен азыркы учурда тапта 6-айда эки кабаттымын. Ушу мен азыр 3 жаштагы кызым менен 2 айдан бери ар кайсы жакта көчөдө сүрүп жүрөм. Кызымдын деле карачу киши жок. Себеп дегенде кызым экөөбүз жалгызбыз үйдө. Азыр морально, материально, физически бирок азыр кыйналып жатабыз. Азыркы учурда оор күндөр башыбыздан өтүп атат. Бирок ага болбой, ошо кызым үчүн, жолдошумдун эркиндиги үчүн биз күрөшүп атабыз азыркы учурда. Жакын арада соту болот. Ошо сотунда биз президентибизге кайрылат, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Улан Ниязбековго ошо адилеттүү чечим чыгарып, мен жолдошумду жок дегенде үй камагынан болсо дагы чыгарып бериңиздер суранабыз. 16 январь күнү мен жолдошумду 2 суткага кармалат деп туруп сурак берет. Как буларды эме катары, күбө катары кармалган болчу. Күбө катары болуп туруп эле кандайдыр бир эмеде 10 күн ИВСге кармап коюшту, кармап салышты. Биз 10 күн бою каттадык ушу ИВСге 3 жаштагы кызым менен. Тамак ашын жеткирип аттык, кийим ашын жеткирип аттык. Ал кезде дагы суук болчу. Андан кийин эле 10 күндөн кийин эле булар все равно кайра эле СИЗОго кетирип салышты. Биз ошо 10 күндөн кийин да жок деген үмүтүбүз бар болчу, чыгарып калат дегенчи. Бирок ага болгон жок. Кайра эле 2 ай ушу СИЗОго камап дале отурушат. Отургандарынын 2 айдын жүзү болду. 2 айдан бери биз эч кандай майнап жок болуп атат. Эч каяктардан бизге эме болуп атат. Мен жолдошум боюнча айтсам, жолдошум Фейсбуктарда, ошо соц тармактарда аябай каралып жүрүп атат. Бул ушундай иностранный агент, тиги бу деп комментарияларында ар кандай сөздү жазып атат. Бирок мен айтат элем, жубайы катары 6 жыл жашаган жубай катары айтат элем, андай эмес, ал чындыкка дал келбейт. Мен жолдошум жөнөкөй гана Кыргызстандын жараны болчу. Ушу жумушун, өзүнүн жумушун эле аткарчу, оператор, монтажер болду, же эч кандай бир журналист эмес болчу. Эч кандай бир соц тармактарга өзүнүн личный мнениясы мамлекет жөнүндө эч качан жазган эмес. Андай адам эмес болчу да. Азыркы учурда ушу кредиттерибиз бар. Кредиттерибизди ар кайсы жактан акча алып төлөп атабыз колдон келишинче. Бирок мен өзүм жалгыз үйдө отурган үчүн, иштебеген үчүн, кызым менен үйдө отурган үчүн аны да төлөш кыйын болуп атат азыркы учурда. Менин кызымдын келечеги үчүн, үй бүлөсүнүн келечеги үчүн ошо адилеттүү чечим чыгарып бериңиздерди суранат элек. Эдил Байсаловдун айтуусу баягы эмелерден көрүп калдык, ТВлардан көрүп калдык. Буларды тарбиялоо маанидеги жазалообу ошондой получается. Булар тарбиялуу болгондо булар 30 жаштагыларды кандай тарбиялайт? Булар тарбия болгудай, булар өзүнүн ишинен тышкары, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эч кандай бир соц тармактарга жазган жок да, эч кандай бир новости кылып жазышкан жок, эч кимди жамандашкан жок, эч кандай кароолоо кылган жок. Булар ушу 278-бирини да бул туура эмес коюлган деп ойлойм да, мен өзүм оюм. Буларды деле эми баягы 2 айдан бери мунун баарын булар изилдеп атышат да, туурабы? Изилдеп кандайдыр бир ушундай бир көрүнүш болсо, буларды эч чыкмак да. Мындай жактан бул соц тармактар мынтип айтышыптыр деп, бирок андай таба алган жок да. Эч кандай бир эме болгон жок. Мен жолдошума эч кандай бир эме материал азыр так ушул учурда жок да, материал, что ушундай болгон, ушундай кылган дегенчи. Ушинтип айтат элем. Мен жолдошумдун атын каралабастан, жана соц тармактагы дагы эмелерге кайрылат элем. Кыргызстандын жарандарыбызга антип жазбаңыздар, үй бүлөсү жөнүндө ар кандай маалыматтар болуп атат. Үй бүлөсүгө ар кандай сөздөр айтылып атат. Аны окуш бизге өтө эле оор болуп атат азыркы учурда. Жана ата-энебиз, тууган уруктарыбыз, жолдошумдун ата-энеси дагы, менин атам дагы азыркы тапта 2 топто майып, аябай переживать этип атышат. Ата-эненин баягы санасы тартып атышат, сана тартып отурушат азыр үйдө. Саламатсыздарбы? Мен жалпы кыргыз коомчулугуна кайрылып кетким келет. Менин аты жөнүм Молдоболотова Асель.
Султаналиев Сайпиндин жубайы болом. Арча медианын журналисти Султаналиев Сайпиндин жубайы болом. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле 16 январь күнү ИИМдин кызматкерлери тарабынан үйүбүзгө тинтүү жүргүзүлүп, таңкы саат 6-да кошуналардын баарын коркутуп, үркүтүп, айылдын элин коркутуп, бир баскынчыны кармап кеткендей кылып жолдошумду алып кетишкен кызматкерлер. Тинтүү жүргүзгөндө өтө аеосуз жүргүзүштү. Бир кандайдыр бир коркунучтуу, бир киши өлтүргөн адамды же бир экстремистти, бир өтө бир коркунучтуу адамды кармагандай кылып кармап кетишти. Андай кылбай деле коюшса болмок, анткени менин жолдошум Сайпин Султаналиев дайыма мыйзамды сыйлаган, мыйзам менен жашаган, мыйзамды урматтаган, өзүнүн берүүлөрүндө дайыма чындыкты чагылдырган журналист. Анан эгерде антип кылмышкерди кармагандай кылып, бала чаканы, кошуналарды, айылдын элин үркүтүп, дарбытып, коркутпай эле чакыруу жөнөтсө деле ал бармак, мыйзамды сыйлап барып, тиешелүү суроолорго жооп бермек, эгер кандайдыр бир күнөөсү болсо. Бирок мыйзам алдында анын таптакыр күнөөсү жок деп эсептейм, жубайы катары. Анан ошол 16 январда кармап кеткенден бери биз менен эч байланышыбыз жок. Жолуктурууга да мүмкүнчүлүк уруксат беришкен жок. Сүйлөшө да албайбыз. Ошол СИЗОдо ден соолугу өтө коркунучтуу абалда болсо дагы СИЗОго камап коюшту. Мыйзамсыз деп эсептейм, анткени анын эч кандай күнөөсү жок. Коюлган берене дагы таптакыр туура эмес, мыйзамсыз, анткени массалык башаламандыкты Сайпин Султаналиев эч качан уюштурган эмес, уюштурбайт дагы. Дагы бир жолу кайталап айтам, ал мыйзамды сыйлаган, ак эмгек менен жашаган, кыргыздын чыныгы патриот уулу. Анан мыйзамсыз кармап кеткенин аз келгенсип, менин угушумча тергөө деле жакшы болбой жатыптыр. Адвокаттардан сурап билип турам. Дагы бир нерсени айткым келет, ушул коюлган айып мыйзамсыз, эч кандай күнөөсү жок. Массалык башаламандыкты уюштурган үчүн далил да жок, анткени эч кандай уюштурган эмес. Ага бардык биздин жашоочулар, айылдын эли, бардык кыргызстандыктар, бизди тааныгандардын бардыгы күбө. Ал журналисттик ишмердүүлүгүндө жалаң гана мыйзамга таянып, социалдык маселелерди гана көтөрүп, чагылдырып келет. Ошондой эле Эдил Байсаловдун айтканын мен айтып кетким келет бул жерден. Ал Эдил Байсалов биз бул тентек уулдарды тарбиялап коелу деген сөзү айтылды, бирок бул нерсеге мен кошула албайм, анткени ушундай жол менен тарбиялоо бул светтик коомдо жашап жатканыбыздан кабар бербейт, тескерисинче биз орто кылымда жашап жаткандай сезим калтырат. Анан президентибиз кабарга берген интервьюсунда дагы айтыптыр. Бул журналисттер деле эмес, булар жөн эле блогерлер, билими жок блогерлер деп. Андай эмес, ушул кармалган 11 журналисттин бардыгы тең, жогорку билимдүү, чыныгы кесипкөй журналисттер, чыныгы кыргыздын патриот уулдары деп айткым келет. Анан биз акыйкатчыга 11 журналисттин туугандары кирген убакта мен ушул суроону бердим эле акыйкатчыбызга. Эмне үчүн жогорку трибунадан биринчи лицо, биздин ажообуз ушундай такталбаган калп маалыматты айтты деп мен суроо берсем, акыйкатчы айтты. Ал биздин президентибиз деле ошол өзүнүн айланасындагылар даярдап берген маалыматты окуйт да деп. Бул эмнени түшүндүрөт? Биздин президентибиздин айланасында такталбаган маалыматты жазган билимсиз адамдар отурабы? Профессионалдуу эмес адамдар отурабы? Же ажообуз такталбаган маалымат деле ким жазып берсе эле окуй береби? Ошол жогорку трибунадан ушундай бир калп сөзүн сүйлөнгөнү дагы мага абдан катуу тийди. Анткени биздин ишенген адамыбыз, президентибиз ошондой калп сөздү айтса, башкабыз каяка барабыз? Бизге ал өзүнүн жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү менен үлгү болуш керек деп ойлойм. Жолдошум ошо Султаналиев Сайпидин инфаркт алган, жүрөктүн стенокардиясы менен жабыркайт, ден соолугу ошол
жерде кармаганга таптакыр мүмкүн эмес. Муну оорусу күчөп кетиши мүмкүн. Сырттан деле сурай берсе болмок, эгер кандайдыр бир күнөөсү болсо, бирок күнөөсү жок деп эсептейм. Анан ал үйдө жалгыз багуучу болчу. Азыркы учурда ошол жашы жете элек 3 баласы менен мен калдым. Мен ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балам менен иштебей үйгө отурууга аргасызмын. Бул дагы өтө туура эмес нерсе болуп калды. Анан сотто дагы эмнегедир баягы биринчи башкаруу чарасы каралганда, андан кийин 6 февралда каралганда дагы окшош эле өкүмдү мындай сот окшош эле текстти окугандай сезим калтырылды мага. Ошол өзгөртүүсүз калтырылсын деп эле кандайдыр бир даяр эле бир текстти окуп койгондой сезим калтырды. Сот эч кандай ушул ден соолугун, жаш жете элек балдарын, мүмкүнчүлүгү чектелген баласын, анан күнөөсү жок экенин, айыл элинин берген мүнөздөмөсүн, айыл элинин берген, кол коюп берген мүнөздөмөсүн, бардык сыйлыктарын, биринчи курултайдын катышуучусу экенин, Ички иштер министрлигинин ардак грамотасынын ээси экенин, башка дагы көптөгөн сыйлык сертификаттарын, башка жактарын эч эске алган жок сот. Адвокаттын айткандарын эске алган жок. Окшош эле ошол өкүмдү окуп койду сот. Анан өтө туура эмес деп ойлойм. Анткени ушул чындыкты айткан, өз эл үчүн иштейм деген патриот уулдарды ушундай кылып канатын кайрый берсе, анда бизде кандай болот коом, кандай болот Кыргызстан кантип өнүгөт, менде көзүм жетпей калды. Анан ушул Ички иштер министрлигинин 11 журналистти, Кыргыздын патриот уулдарын ушинтип жөн эле күнөөсү жок камап койгону өтө туура эмес. Мунун арты жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм. Аларды жөн эле эгерде мыйзам алдында күнөөсү болсо чакырып сураса болмок. Анан менин өтүнүчүм, менин жолдошум Султаналиев Сайпидин эч кандай күнөөсү жок. Ошон үчүн ден соолугун, анан ошол жаш жете элек балдарын, мүмкүнчүлүк чектелген балдарын жалгыз камкорчу экенин эске алып, токтоосуз түрдө дарыланууга уруксат берүүңүздөрдү жана актап берүүңүздөрдү суранам. Анткени эч кандай күнөөсү жок. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен аты жөнүм Тезекбаев Давлет. Ошол камалган 11 журналисттин Ишенбеков Азамат Акын байкеси болом. Бир тууган иним болот. Инимди күнөөсү жок 16 январь күнү саат эртең 6-да үйдөн барып үйдү тинтип, үйдөн алып кеткен. Үйдүн ичинде тинтүүдө болгон короо жайда үй оокаттар чатышкан, мыйзамсыз деп эсептейм. Үйдө жалгыз ошол Азаматтын карамагында 75 жаштагы апам бар. Азаматтын чоң апасы. Азаматты тарбиялап, ушул күнгө чейин өстүргөн. Эми Азамат ошол чоң апасын багып, Азамат каржылачу эле. Ошол апасы ошо үйдө ооруп жатканда Азамат жанынан чыкпай, доктурга алып барып, дары-дармектерин алып келип, жанында эле ошол 16 күнү үйдөн барып, мыйзамсыз түрдө алып кетишкен. Ошол күндөн бери эч кандай жолугушуу болбой атат, эч кандай кабар жок болуп атат. Соттун чечими да туура эмес болуп атат. 11 журналистке болгон айыптын баарысы окшош, бирөөсүнүкүн эле баарысы ошол окуп коюп атат. Буга мен нааразымын. Ошол камалгандан күндөн бери ден соолугу кандай экенин, ал акыбалы кандай экенин биле албай атабыз. Азамат инимдин ден соолугу начар эле, көзүнүн давлениясы бар эле, ошо чукул арада операция кылдыралык деп жүрдү эле. Ден соолугу начар эле. Анан ушул апасы ошол Азаматты ойлой берип, азыр төшөктө жатат, жүрөгү ооруйт, көзү көрбөй калган. Күндөн күнгө ден соолугу начарлоодо. Азаматтын эч кандай күнөөсү жок. 2 айдан бери, 2 ай болгону калды, 2 айдан бери ушул СИЗОдо жатат. Азаматтын мен кичинекей кезинен бери мен жанында жүргөн, мен болгон билем,
азамат эч кандай күнөөсү жок, чынчыл, кыргызым деп жүгүргөн жигиттерден эле азыр мыйзамсыз СИЗОдо камакта отурат. Ушу кайрылуум Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго, анан УКМКнын төрагасы Ташиевке кайрылуум ушул азаматты 11 журналистти мыйзамдуу туура чечим чыгарып бошотуп бериңиздерди өтүнөм. Эдил Байсал ушундай ушул 11 журналистти камаганда буларды тарбиялап, кичине тарбия көрсөтүп коюу түрүндө камадык дегенине бул туура эмес. Анткени булар кичинекей жаш балдар эмес. Булар уже Кыргызстан элим жерим деп, кыргыз элим деп күйгөн мыкты журналисттерден болчу. Аларды мынтип камап, мынтип тарбиялоо мыйзамсыз. Мен Сатыбалдиева Гүлстанмын. Чолпон Ата районунун Кара Ой айылынан келдим. Мен Тажибек кызы Махабат, Тажибек уулу Максаттын апасы боломун. Менин 6 балам бар. 6 баламдын уулулары. Махабат эң улусу, анан кийинкиси Максат. Бул Махабаттын кичинекей кезинен эле 2-3 классынан эле баштап манас айтып, Максат 3 балам теңдей. Кара Ой айылынын манас айтып, комуз жердеп, Курманбек айтып эле областтарга, республикага бүт барын международныйга катышып жүргөн балдар. Ишенбесеңер деле акимияттардан сурасаңар болот, мугалимдерден сурасаңар болот. Анан кийин эле бала деген өзүнүн ар бир талантын болот экен. Мисалы 6 балам бар, 6 баламдын мен өзү 6 башка болот экен. Баарды бир жерде бирдей неме кылышпайт экен да баягы. Анан кийин мен кызым негизи юрист, журналистке кичинекейинде кызыкчы. Анан кийин мелеме деп Максат уулум программист, электрик, техника ушуларды окуп чукканда эле жакшы көрөт. Анан деле бекер эле күнөөсү жок эле алып барып камап атышат уулумду. Ал аякта эч бир эчтекеси деле жок. Жөн эле кызымдын жардам берип, кичине электр точкаларын оңдоп берип, антип жанына карам болгон эле үчүн алып барып камап койду уулумду деле. Анан эми бул жерде кемчилиги жок адам болбойт да. Любой эле карапайымбы, орто кишининби, хандынбы баарын эле кемчилиги болот. Анан бул мен деп сүйлөп салды, ал антип сүйлөп салды деп баягы ар бир адамдын өз кемчилиги өзүнө көрүнбөйт да, билинбейт. Аны башка бирөө айтпаса эч ким өз кемчилигин өзүнө көрүнбөйт. Ошон үчүн баягы туура эмес сөздөр чыгып атат. Тажибек кызы Махабаттын үй бүлөсүндө уруштарын чыгарып атышат, үйүнө камера коюп кетип атышат, баягы прослушка коюп кетип атышат. Эми аны деле биз унчуккан жокпуз. Атасы 2022-жылы ошо дүйнөдөн өтүп кетти. Тилекке каршы. Анан эми бул менимче бул деп 11 журналистти камап койгон деле туура эмес го дейм. Анткени жаштарга өз келечегин булар өздөрү тандаш керек да. Баягы бир кезде деген сотка деген жок болчу. Черный, белый, цветной эле телевизор, анан телефон менен поштага барып сүйлөшчүбүз. Улам эле өлкө өнүгүп атпай, мисалы, келечек өнүгүп атпай, жаштарды болуп атпай. Анан кийин бул жерде жаштарды алып бара эле сүйлөгөн жаштарды эле алып барып камай берсе, бул туура эмес го деп мен ойлойм. Себеби деген бул жаштар деген өздөрүнүн оюн айткысы келет. Баягы өздөрүн өнүктүргүсү келет, мамлекетин өстүргүсү келет жаштар. Ким эле кайсы эле жаштар өз мамлекетин Кыргызды жок кылып салгысы келсин. Анан эмпо, анан булар саткын, анан эмне деп атасыңар. Ой, булар акчасын, эмпонун акчасын алып байып атат деген. Булар деген акча албайт, булар деген. Мисалы деген офисине жаштарды улам тигиге билим берип, буга билим берип, жаштарга эле колунан келишинче ушинтип. Керек болсо бул балдарым деген биз деген тоо тарапта туруп калдык, свет жок, чырак менен окуучу сабакта. Ат менен мектепке барып келишишет. 1-2 километр го алыстыгы. 1-класстан баштап ошентип, биз деген
нөл менен чыгып, өлүн чыгып, жерди колубузду жоорутуп, таш терип, кетмен чаап, бак тигип, ушундай эмгек кылганды, баягы эмгек жер эмгегин жебейт дейт. Анан кийин ошентип чоңойгон балдар, анан кийин булар деген баягы журналист болуп бирөөнүн кемчилиги көрүнсө, булар баягы атасы үйрөткөндөй, тиги жеп атат, бул жеп атат анан деп булар деген баягы ичине ката албай чыгарып салган эле болбосо, мындай баягы эме карап турсаң, бул эми Советтер Союзунан бери эле келаткан нерсе да. Мына канча президент алмашты, алар деле эмне кана мамлекетке топтолгон, биз мисалы карапайым адамдар налог төлөбөйбүз. Тиге деле налог, буга деле налог төгөп атпайлыкпы. Анан кийин баягы көп үй бүлөлүү ата-энелер бар, аз үй бүлөлүү ата-эне бар. Анан бирин алсаң биринчисине жетпейт, экинчисин алсаң экинчиси, үчүнчүсүнө жетпейт дегендей болуп, ручка, тетрадь алып беришиң керек, карандашын алып беришиң керек, баары эле эсептелип болуп атпайбы. Анан баягы карапайым элдин эле баягы колдорун жоорутуп иштеп атат, антиминтип атат. Менимче бул камалгандар, 11 журналисттин камалгандары туура эмес го деп ойлойм. Себеби деген бул балдарга деген кайра билим берип, кайра өнүктүрүш керек. Биз деген Кыргызстан өзү менен өзү деле жашабай албайт. Алышып беришип дегендей болот да мындай дүйнө менен. Алардын жаштарын көрүп атат, биздин жаштар, анан сөзсүз жаштар бузулуп кетип, анан жаштар антиминтипте андан алыс эле болуш керек да. Баягы эмнени ойлосоң, Кудайым ошо тилегиңди берет дейт. Келечегибиз андан көрө ушу чоңдорубузга айтат элем, Садыр Жапаровго, Камчы Кыдыршевичке, силерде эле балдар бар, кыздар бар. Эч ким неме кылбасын дейт. Ушу балдар жаткырган жерге эч ким деле жатпай эле койсун деп каалайм да. Анткени деген аякта деген бизге деген жакшы деп койгон менен ал жерде кандай эмне болуп атат, балдарыбыз, ден соолуктары эмне болуп атат, биз билбейбиз да. Эмне болуп атат? Мен энеми мисалы, менин балдарым үчүн ошо кыргыз элиме кайрылат элем да, таза камыздык кылып бергиле депчи. Ошо. Анан кечирип койгула, кичине өзүмдүн неме алып. Силерден суранабыз, ошо акты ак, караны кара деп иликтеген үчүн камабай эле койгула. Ал өлкөбүзгө сөз керек. Баягы балдарыбыздын, жаштарыбыз өнүгө берсин, өсө берсин, мамлекетибиз чоңое берсин. Жакшы нерселер мамлекетибизге келе берсин дейм. Баягы адам деген 100 жыл жашайм дебейт экен да. Эртеңки күнү ким бар, ким жок, ким билет. Мынакей бүгүн бар, эртең жок болуп кетип атпайбы? Бул Кудай ашып кетсе 100 жыл эле бериптир. Мен 115 жыл деп коеюн. Андан ашык деле кете албайт. Эгер ошо баягы уурдап жеп неме алгандар алысын алып алып деле кетпейт. Ал акыры Кудайым чыгарат көзүнөн. Ошолордучу көзүнөн акыры чыгарат. Андан көрө элим дегендерди камабай эле койгула да, ошо бийликтегилерге суранат элем. Элим, жерим дегендегилерди. Анткени бул жаштар өздөрүнүн убагын, өзүнүн заманын, мынакей заман дейбиз, баягы өнүгүп атат заманыбыз азыр. Кудайга шүгүр, тоо дешибиз керек да, анткени деген өнүгүп атат. Булар өздөрү билим алып атат. Ушу мамлекетибизге ушу жаштар көбөйт эле билим алдырып, кайра көбөйтүп, анан жанагы болгондой деп айтыш керек, болбогонду жок деп айтыш керек да ушундай. Биз ушундай тарбия бергенбиз балдарга. Ким кандай десе ошондой десин. Ошо баягы түшүнүү, баягы тигиндей мындай деп тигинтпедиби, кызым минтпедиби деп ким кандай десе ошондой түшүнүктөрүн ар ким өзүнүн үй бүлөсүнүн ушундай эле нерселер бар да. Ошо кемчилиги жок адам болбойт, тейлегей текши жашаган киши жок бул дүйнөдө. Баарыңар деле ошо бала бар, кыз бар, баары эле балдардын жакшылыгын ойлойт. Балдарыбыз, мамлекетибиз өсүп кетсин дейт, балдарыбыздын жакшылык келечеги жакшы болсун дейт. Ошондой эле биз жакшылыкты каалайбыз. Балдар үчүн Садыр Жапаров, Камчы Кыдыршевич ушу балдарды чыгаргыла, күнөөсү жок камабагыла. Дагы булар деген бийликти тартып алган атат деп. Кантип тартып алат 11 журналист? Ал бийликти тартып алгандай ал кичинекей неме эмес да ал.
акта караны кара деп иликтеген үчүн эле ушинте бересиңерби? Биз деле баягы эл катары эле телефонду чугуп көрөбүз. Бул балдардан тигинтип атабыз, мынтип атабыз деп бизге деле маалымат айтышпайт. Баардыгыбыз эле өзүбүздүн тиричилигибизди кылып, өзүбүзчө эле баягы кетменибизди чаап, ташыбызды терип, багыбызды тигеле, эл ушинтип эле өзү менен өзү эле болуп жүрөт. Арабасын кылдырат айдап коюш эле, элдин баары эле ошентип. Ошон үчүн ушул туура эмес сөздөрдөн алыс эле болгула. Балдарды боштондук сурайбыз балдардан. Балдарыбызга айкый адилеттүүлүк, калыстык менен чечилсин. Ата-энелердин көз жашы акпасын. Биздин чогулганыбыздын себеби бул жерде 11 журналисттин туугандары, аталары, энелери, келинчектери баары турушат. Кайрылуубуз, бийликке кайрылуубуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Улан Ниязбековго кайрылат элек. Биздин бул 11 балабыз эч күнөөсү жок. Азап жегип, азыр СИЗОдо отурушат. Ошо силерге кайрылганыбыз ушу 11 баланын адилеттүү карап, сот чечимин туура чыгарып, бошотуп бериңиздерге кайрылып атабыз. Анткени ал балдарда такыр бир эчтеке күнөөсү жок. Жөн эле түрмөдө отурушат. Кайрылганыбыз ошол. Силерден адилеттүү чечимди күтөбүз. Эртерээк убагына келгенде чыгарып бергиле балдарыбызды. Кыйнабагыла. Булар андай жерге жатканга татыктуу эмес бул балдар. Булар Кыргызстандын келечегиндеги патриот элдери болчу, балдары болчу. Мындай жигиттер менен Кыргызстан негизи өзү барктаныш керек, мындай эркектер бар экенине, балдары, кыздары бар экенине. Силерге кайрылганыбыз ошол, балдарыбызды адилеттүү чечим менен чыгарып бошотуп бергиле.